Апам баса албайт. Анын кызы, анын карындашым бар кызы. Алдағы оорукчан шизофрения менен өтө катуу оору менен ооруйт. Камчы Кыдыршаевичке дагы кайрылат элем. Бизге жардам берсе, көңүл бурулса. Апам ошо биздин кичинебизден баштап иштеп, чогулткан акча болчу эле. Анан мен дагы Россияларда жүрүп, баарын чогултуп, үй алабыз деген акча болчу биргеликте. Мындан бир нече күн мурун онлайн казиного 6 миллион сом уттуруп жибергенин айтып, өзүнүн өмүрүнө кол салам деген жигит эсиңиздеби? Өзүн Улукбек Рыспек уулу деп тааныштырган. 3 ай мурда үй алам деген акчасын Ringo Trade деп аталган онлайн казиного уттуруп жиберген. Акчасын уттуруп жиберген соң укук коргоо органдарына кайрылып, акчасын өндүрүп берүүнү суранат. Алар тараптан жыйынтык болбогон соң өз жанын кыюуну туура көргөн. Мен Ringo Trade компаниясына 6 миллион сом акча каражатын утурган соң бир нече жолу өзүмө кол салууга аракет кылгам. Андан кийин ошо юрист байкелер мага кеңеш берип калган да. Инем, сенин колуңда 6 миллион сомдун чеги бар экен, далилдер бар экен. Бүгүнкү күндө мыйзам мурункудай эмес, катуу иштеп атат. Кибер отдел деген ачылган. Ошолорго кайрылсаң акча каражатыңды кайтарып бергенге аракет кылышат. Сен жашсың, жашашың керек деп мага көп нерселерди үмүттөндүрүп, ошол себептен арыз жазып, арызым биринчи ошо Ленин райондук шаардык бөлүмүндө арызым жазылып, ал жерден каралбай, анан прокуратурага барып кайрылып, арызы менен өтүнүч катын келтиргенден кийин ошол эле күнү иш жанданып, ГУР МВД кызматкерлери ошо мен айтып аткан Ringo Trade менен бирге иш алып барып аткан терминалдын, мындайча айтканда, кызматкерлерин алып чыгып, тергөөгө алып кирип, сурактарын жүргүзүштү. Анан бир нече күн өткөндөн кийин эле иш мурдагыдай эле кайра токтоп калды. Тергөөчүгө бардым, тергөөчүдөн кабар сурадым, биздин ишибиз кандай болуп атат десем, маалымат болбоду. Эч кандай жыйынтык ала албадык. Андан кийин ошо улуттук телерадио компаниясынын арызы менен кайрылдык. Мен абалым боюнча ошо маалымат берели, элге чагылдыралы дегенде, ал иликтеп чыгаргандан кийин эртеси ГКНБга өтөт биздин ишибиз. ГКНБнын тергөөчүсү башында барганда мага келди бул иш, мен карап чыгышым керек дейт. Карап чыккандан кийин кайрадан бир жумадан кийин кайрылам мен тергөөчүгө. Кандай чара көрүп бере аласыздарбы дегенде, сен ишиң боюнча абдан кыйын. Себеби дегенде, ал ошо Ringo Trade компаниясы чет өлкөдө, бул жерде 112 же болбосо Unipay терминалдары банк сыяктуу эле. Сага мындайча айтканда, ошо Unipay терминалдары бүгүнкү күндө чоң оборот менен иштейт. Ошолордон сен үй бүлөлүк абалымды сураган, андан ага чейин эле апаң ооруйт экен, карындашың ооруйт экен, карындашың кызы дагы ооруйт экен. Ошолор боюнча толук документтери чогулуп келсең, сага кайрымдуулук жасашат алар дегенде мен макул болгон эмес. Мен өзүмдүн уткурган акча каражатымды гана кайтарып берсин. Мага кайрымдуулугу керек эмес алардын. Алар кыргыз элин жабыркатты, канчалаган элдерди сыздатты, үйсүз калтырды. Улукбек апасы, карындашынын кызы үчөө тең урукчан. Карындашымдын күйөөсү карабайт. Аларды мен багышым керек болчу. Онлайн казино баарыбыздын түйүбүзгө жетти дейт. Ал учурда кыйын абалда калганын айтып, өлкө жетекчисине жана Камчыбек Ташиевке үнүм жетсе дейт. Бул Ringo Trade мени тирүүлөй өлтүрдү да. Ушундай акыбалда үй бүлөм болсо, апам оорукчан, апам баса албайт. Анын кызы, анын карындашым бар кызы. Ал дагы оорукчан, шизофрения менен өтө катуу оору менен ооруйт. Анын 5 жаштагы кызы дагы бар. Ал дагы ошо сөөктөрү түз өспөстөн абалы оор да. Атасы карабайт. Анын мен карашым керек үй бүлөмдү. Мен өзүм да ушундай акыбалга келип калдым, өзүм да ооруга чалдыгып калдым. Кезде ушу эс үчүмдү жоготом, акыбалым олуттуу мындайча айтканда. Ringo Trade'дин айынан жабыркап, ден соолугумда кылды. Анан өкүм чыгарып койгонуна мен
чыдабастан эмне кылышымды билбей ошол кадамга бардым. Ошо башкы прокуратуранын жанындагы имараттан секирип өзүмдү курбандык кылып, башкалар дагы сабак алса, ошо мени көрүп да ошо ринго третин ойнобосо, анан жогору жактагылар дагы чара көрсө бугачы, мунун алдын алса, менден кийинкилер жабыркабаса деген чечим менен ошол күнү ушу кадамга баргам мен. Уттуруп жиберген акчаны апам Москвада иштеп чогулткан. Мен дагы бул жактан иштеп, баарыбыз ак эмгек менен тапканбыз деди. Ошо баардыгын талап кылабыз, акыйкат кылып талап кылабыз бизчи. Ошо менин абалым бүгүнкү күндө өтө оор. Анан ошо жогору жактагыларга кайрылат элем. Эң биринчиден президентибизге, биз жабыркап атабыз, бизге көңүл бурулса, ушу менин маселеми жана башка көптөгөн жарандардын ушундай азапка келип калбаштын алдын алса, жардам берсе, Камчы Кыдыршаевичке дагы кайрылат элем. Бизге жардам берсе, көңүл бурулса, апам ошо биздин кичинебизден баштап иштеп чогулткан акча болчу эле. Анан мен дагы Россияларда жүрүп, баарын чогултуп, үй алабыз деген акча болчу биргеликте. Апамда үйү бар эле, ага кошумчалап өзүм дагы чогултуп, үй алабыз деген акча болчу. Өзүн абаймын деп тааныштырган жигит электрондук казинолордон жабыркагандардын таламын талашып, алардын жабылышын талап кылып келем дейт. Ал Улукбек Рыспек уулунун иши адилеттүү каралып, уттуруп жиберген акчасы кайтарылып берилсе дейт. Мен аты жөнүм Рыскул уулу Абай. Мен ушул электрондук казинодон жабыркагандардын, ушул электрондук казинонун элге тийгизген зыяндарын, ушулардын мамлекетке тийгизген зыяндарын, ушулардын жабылышын талап кылып, булардын мыйзамсыздыгын айтып 2020 жылдан бери келатам. Себеби дегенде 2017 жылдан бери Кыргыз Республикасында ошо Ринго Трейд жана башка онлайн казинолор ишмердүүлүгүн жүргүзүп келет. Булардан жабыркагандар өтө көп. Акыркы учурда эле чыккан маалыматтарда, мисалы үчүн, былтыр Акипрессте тараганда $200 000, 2 миллион сом, 3 миллион сом жана үй жайын бардыгын уткузган адамдар кайрылышкан. Андан кийин дагы $320 000 уткузган жаран, Самат аттуу жаран дагы ушул Ринго Трейдтен жабыркаганы боюнча кайрылган. Мына акыркы учурларда Улукбек Рыспек уулу дагы ушулдан жабыркап, будан жабыркаган аз келгенсип, анын ишинин укук коргоо органдарында каралбай жаткандыгы жөнүндө дагы эл билип калды. Булардан жабыркап ачыкка чыккан адамдар ушулар. Тууган уругунан, эл журттан уялган, алардын маалыматын бербеген дагы канчалары ушул Ринго Трейдтин азабынан камалып, мындай талкаланып кетип аткан тагдырлары бар да. Ошол себептен биз ушул Ринго Трейд азыркы учурда Unipay, Bironex жана Ринго Трейд Bulletto онлайн казиносунун жабылышын негизи талап кылабыз. Бул боюнча акыйкаттуу чечимди Улукбектин тагдырын эске алып, биздин Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич ушул ишти адилеттүү аягына чыгарып берет деген үмүттөбүз. Камчыбек Кыдыршаевич жана башкы прокуратура адилеттүү изилдеп, Улукбектин жана башка ушундан жабыркаган жарандардын тагдырларын эске алып, мамлекетибизге адилеттүү чечим чыгарып берсин деп суранабыз.